Атамекендик согуш мезгилинде согуш майданында кандуу кармашта болгон жоокерлер менен биргеле оорукта калган карапайым эл дагы болуп көрбөгөндөй кыйынчылык жашоо кечиришкен. Нарын районундагы эмгекчил айылынын тургуну Көбүкеева Асегата согуш башталган жылы 10 жаштагы тестер бала болгон. Айыл ичинде мылтык көтөргөнгө жарактуу эркектердин бардыгы фронтко аттанып, жалаң гана кары-картаңдар, жаш балдар менен аялдарга күч келген. Асегата ошондогу карапайым элдин ачарчылыкка туш болгон оор күндөрүн көз алдыга келтирип эскерип өттү. Улуу Атамекен согуш башталганда 10 жашта болчумун. 31-жылы туулганмын. 10 жаштамын. Согушка менден мурунку эки агам согушка алып кетти. Атам карыган киши эле колхоздун коюн багычу. Энем да койго жардам берүүчү. Ал эми согуштун оор мезгилине менин балалык мезгилим туш келди. Себеби бүт колхоздун ичиндеги ел билелерди 60га чейинки 16-17ден 68 жашка чейинки карыларды бүт согушка алып кетти. Айылда жалаң кемпир, кесек, кыз-кыркын келин, анан карыган кишилер эле калды. Колхоздун коюн баккан, колхоздун малын баккан карыган кишилер калды. Согуш башталгандан кийин элде ачарчылык болуп калды. Тамак жетпейт, нан жок, un жок, талкан жок. Ошондо картышка айдаганды эле билчү эмес экен эл. Картышка жок дегендей ушул аял акыбал оор мезгил болду согуштун мезгилинде. Анан 7-ci klassga чейин, 8-ci klassga чейин эле болчу ал мезгилде мектеп. Орто мектеп жок болчу такыр эле. Болгонун арында токтогул жалгыз орто мектеп болчу согуш мезгилинде. Анан 7-ci klassты бүткөндөн эле бүт эле колхозго айдап алчу. Согушка жарабаган жаштардын баарын. Мен да ошондой жаштардын катарында эми анда ал мезгилде колхоздо трактор жок, комбайн жок, айыл шаймандары жок. Жалаң эле ат менен ишетет. Жерди айдайт, сокого бисти мингизет. 5-6 класстын балдарыбыз. Анан жер айдайбыз. Абычкалар болсо соко кармайт. Жалаң жердин баарын бүт ат менен айдайт. Аттар ушунда арык баспайт, жем-чөбү аз дегендей. Анан ошондой турмушту баштан өткөрдүк. Ошентип жүргөн мезгилдерде эл ачарчылык болуп, биздин туугандардан 7-8 киши ачка болуп арыктаганда, тамак ичпегенде 5-6 күндөн эле көздөрүн алып шиши баштайт экен дагы, мындай туруп баса албай эмгектеп калат экен. Анан жаштын күнү кой туут мезгили башталды. Анан биз сок айдадык, ат тырмоо менен тырмалдык, үрөн септик, бир котуштан арпа берет, талкан жасап ошону кичинеден жаргылчакка тартып жарма бышырып ичебиз, энем атам болуп. Анан кийин колхоздун кою төлдөй баштагандан тартып, бүт арык кишилерди, бүт колун эч нерсеси жок кишилерди ошол чегерет алып барып, ачкы тигип берип, кээ бирөөнө чатыр тигип берип, чатыр эле жок. Ошондой мезгилде жанагы Бакирдин 2 агасы баспай туруп, биз тыңыраак элек. Ушу биздин үйдө жатып, жан сактап атталар. Анан бул койдун сүтү күчтүү болот экен. Койдун сүтүнөн суу кошуп бербесе өлүп калат экен. Ошол эмгектеп жүргөн 2-3 баласы койдун сүтүнөн аны ким билет, суу кошпой туруп берсе эле батпатып өлүп калып. Ушундай начар акыбал болду. 2-3 жыл болгон талпакты бышырып, отко куйкалап. Ошону жеген күндөрү болду биздин кочонолор. Эптеп жан сактоо үчүн. Күн сабаган талпак 2-3 жыл болгон чеги. Ошону отко куйкалап, ошону учалап, жанчып, сууга чылап, ошентип күн өткөргөн күндөрү болду. Согуштун мезгилинде. Ооба. Ачка эч нерсе жок, un жок, талкан жок. Андан кийин дагы айтып болуп турган сөз мына бу элдин баардыгы карыган кемпирлер, кесектер түймө түйүп согушка байпак куртка түйүп берет жиптен. Ошону алып барып, анан согушка жөнөтүп, аскерлерге жардам деп байпак, кийиз чокой жасап беришет. Кээ бирлери кепич маас жасап беришет. Ошону алып кетип атты, согуштагыларга жардам беребиз деп. Согуш ушундай оор мезгилде
Bizim balалық тұрмыш ошондай болды. Ата-энеси кеде дыйкан болгон менен турмуш запкысын бала күнүнөн сезип, келечегинен көптү үмүт кылган жаш улан билим алууга умтулду. Согуштан кийинки алгачкы агартуучулардын катарында туруп, мугалимдик кесипти аркалады. Мен 8-ci классты бүтүп эле училищага келип кирдим. Нарында пез училищага 46-7 окуу жылында училищага келип кирдим. Нарында эле турмуш, элдин турмушу начар. Бүт жаштардын баары согушка кеткен, карыган кишилер. Базарда жоқ, un жоқ, талқан жоқ, төшке жоқ. Сондай жаман эмес. Екі кесмесі бар, бір екі қатышкөсі бар, су кесме 80-90 сомго чейин нарында. Ошондой турмушта, училищада кыйын турмушта жашап өттүм. Анда деле биз туугандар бар эле ошонукуна жүрсөм, мен өзүмдү азыр иппадром, московский неме иппадром нар жагы. Ылдыйкы мечеттин айланасынан. Күнүгө бир көтөрүмдөн тоогулук чаап келип бересиң дейт, жүргөн үйүм. Анан ошол өзүм базарда турча киши, тууганыбыз. Ошонун үйүндө жүрчүмүн да. Менин күнүмдүк расходум, ичкен деген тамагым бир көтөрүм тоогулук алып келип берем. Ал үйдүн ээси босос татат. Босостан татат. Ошол 3 жыл менен тоогулук көтөрүп жүрүп училищаны бүттүм. 3 жыл. Жонума келип, жонум жыртылып, тикенектер кирип жонума. Айлам 6 өтүп жүрүп училищаны араң бүттүм. Бирок училищага келгенде бир жакшы жери, жакшы окугандарга керзебой өтүп берди. Кийимдер жок, том менен эле келчүбүз. Ич кийим деген жок, эптеп эле жылаң баш келип окучубуз. Анан анча-мынча пенсия азык жатканда студенттик полушка берүүчү. Ошону мен эптеп жансактап жүрүп училищаны бүттүм. Бүткөндөн кийин сразу анда казыр жок. Бүт мектептердин барлыгы училищанын дерек бүт келгендер мектептин директори завуштар экен. Мен келсем. Казыр жок мектепте. Келсем, бу Өскөнбаев атында мектепте директор экен, өлүп калды. Жакыптын атасы. Ошол sen rast бүтүп келген турбайсың, жакшы бүтүп келдим, алып айтканым болобу. 4-5 менен окудум, ошо тоогур көтөрүп жүрүп. Анан сразу эле биз анда карловый класстар, элдин санашса, карловый классты 1 жыл окут, эмдили завод классын деп анан 1 жыл карловый класста окуттум, 2-нчи жылдан баштап Ленинчашка завод болуп калдым. Абдулда менен 2 жыл иштегенде, Абдулданын 1000-нчи деген бир неме чыккан, 1000-нчилер деген. Айылдык кадрларын арын располком курайком алып кетчү. Анан арын располком алып кетти, 1000-нчи деген ат менен. Анан олдуктан мен директор болуп калдым. Ошентип Көбүкеев Асегата бүт өмүрүн агартуу тармагына арнап, бар күчүн жумшаган. Облустагы билим берүү ишин алга сүрөй турган жетекчилердин бири катары да ишенимге ээ болду. 1971-жылдан 1972-жылга чейин директор, 1973-жылдан 36-жылга чейин завуч зам директор болуп, 1991-жылга чейин эмгек жолун уланткан. Бул мектептин күчкүсү завуч болот. Завод жакшы болсо, мектептин директору ойноп жүрүп эле көрөт. Тышкы чарбалык иштерге катышат да мектептин директору. Анан бул жерде методикалык совет уюштуруп, ишти колго алгандан тартып, начальник класстан баштайын ишти дедим. Анткени себеби балдардын билим сапатын көтөрүш үчүн начальник класстан жакшы окуча 1-4 чейин. Ал өзүң көрүп жүрөсүң 4-5 алып кетсең 10 класстан камчы салдырбай жакшы окуйт. Бул мезгилдердин аралыгында районунун алдында штаттан тышкаркы инспектор, усулчу методист, коомдук инспектор деген кошумча ат менен районунун 70%тен ашык мектептерин атайын көрсөтмө менен райисполкомдун сессиясына, райкомдун бюросуна маселе даярдап, райондун мектептерине көптөгөн жардамдарын берген. Асегата көп балалуу. Балдары чоң ойгончокту дагы бир топ кыйынчылыкты баштан кечирген экен. 9 балалуу болгондон кийин жүрөгүнөн ооруп, пароксетси болуп 5 жыл сүйрөп жүрдүм бакышту. Алып барбаган жерим калган жок. Токмокко алып бардым, табукка, Бишкекке алып бардым, Ырбашыда Семетей дегенге алып бардым, Манал деген бум калдыкта табукка алып бардым. Баары болбой койду. Акырында кардиолордон докторлор келип нарын алып барып көчөтсөм,
Bu ayağından 15 ele 20 günde öyle yaşı kaldı. Çezilik burunda kalıp bana operasyonu yasayı istedi. Parok çekendim. Anam burunda kalıp barıp yüreğinden operasyon kıldı. Operasyon onun acilde 6 ay 7 ay bakıp yattım. Onun 15 yıllık garanti verip istedi. Operasyon oldu. 15 yıldan olsa neydi mi? 15 yıl sana yaxşı insan bolmay. Gelgende bir yıldan keyin ele pürüstüp olup, kaçıp olup gitti birinci halim. 9 bala kaldı. O sonunda kiçinekey baldarımdın arası 3'te 4 bele. En ele ulu balam 8 okuydu. Hayalim kaçıp olganda. Anan 3 yarım yıl baldardı bakıp asapta ayranda yedim. En jaman yaş balam verin. Ayağına çok kalgan. Andala kıyınçılıkları başıma öttürdüm. Yamandan keyin bu vayısıma tuş gelip, bundan 3 balalı oldum, 2 kız, 1 balalı. Bu yaxşı, muğalim oldu işledi. Özümden tüm pensiyona çıktı. Kolundan bağrı gelet, iş da gelet, taş da gelet. Асегата тажрыйбалуу педагог катары окуучулардын билимин жогорулатууга ата-энелердин ролун бийик коет. Үйдө дагы үй бүлөсүнө, балдарына ошондой талап кое билет. Ушундай элдин ичинен бир мындай сый урматка ээ болгонуна мен ушу сыймыктанам дагы. Анан эң жогорку сыйлык деп ушуну эсептейм да. Элдин сыны, элдин ушу жакшы көрүүсү деп мен ушу сыйды эсептейм. Бардык сыйлыктан да ушунусун мен жактырам. Анан эми ата катары камкор, үй бүлөдө чоң күч дегендей баарыбыз акылдашып турабыз, акылды айтат. Өзүңөр билгиле деп бизге дагы тиги эркиндикти берип коет. Биз туура эмес жасак туура эмес дейт. Анан өзү катуу айтпайт, бирок сезип турабыз бардыгыбыз эле. Балдар деле, кыздар деле, келиндер деле дегендей. Анан эми ушундай жумшак, адамгерчиликтүү, ушундай адам балдарын ушу мен ушу 29 жыл жашап атам, ушу бир да жолу ушу балдарын урушканын мен билбейм. Бир да урушуп көргөн жаным эмес да. Бир туура эмес кылса, ушу басып кетет, бир мындай түшүндүрүп туруп эле кетип калат да. Канчалык жини келип атса дагы, кээде мен жинин келтирсем деле ошо эшикке чыгып кетип калат. Анан иши кылып мындай чыр-чатак чыкканга эме болбойт да. Анан бул ушу семьяда ушу кийинки балдар, кыздарга, башка адамдарга бир сабак болсо дейм да, иши кылып. Ушу үйдүн семьясы, семьянын башчысы болгондон кийин ошо бардыгына мындай айтканда жоопкерчиликтүү да. Анан эми бул киши антип турса, анан өзүңөн өзүң эле сыйлайсың да, өзүңөн өзүң эле ийменесиң дегендей. Мына ушундай адам. Анан эми как раз туулган күнү дагы 9 май. Анан 9 май деген жеке эле биздин үй бүлөмүз калай калк майрамдай турган улуу майрамдардын бири. Бизди мисал үчүн мен өзүмдүн атам дагы согушка барып инвалид болуп келген, 2-группада. А киши да мага көп нерселерди айтып берген. Анан эми ошо кезектеги адамдардын пейили, ошо кезектеги адамдардын адамгерчилиги жогору болгондуктан, ошолордун эмгеги, ошолордун жасаган бири-бирине болгон мамилелерин, эрдикте эми ушу канын жанын аябай бир ууч, бир сыным нан болсо да ошону тең бөлүп жешкен үчүн ушундай жеңиш болду деп эсептейм. Анан эми ошол улуу муундардан азыркылар чындыгында ошо көбүрөөк ошол кезектеги турмушту чагылдырып, ошолго кичине түшүнүп, жок дегенде бир ушундай айтып берсең бир аз жерлери калат эле да. Тарбиялат эле, таасир берет эле ушу ушундай өткөргөн турбайбы деп. Анан эми мен болсо согуштан кийин төрөлүп калдым, бирок менин ата энем ушулар айтчу, мисалы үчүн күкүмдү такыр жерге таштабайт. Мына бул киши дагы менин атам дагы. Ушу биз ачарчылыкты көрүп калганбыз, анан күкүмдү силер эмне үчүн мындай эметип атасыңар деп. Ушу күкүмдү таштабайт эле да, тиги нандын күкүмү. Ушунчалык тиги эме кылышчу да. Биз ачка болгонбуз, биз ошо ачка болгон күндөрдү өткөргөнбүз деп. Анан силер азыр эмне дейт? Азыр жакшы турмуш дейт. Курсаңар ток кийимиңер эме машак берген жоксуңар, ачка болгон жоксуңар. Азыр жакшы турмуш
Чын эле барган сайын турмуш Кудайга шүгүр жакшырып эле баратпайбы? Баягы алдыга өсүп дегендей. Ошо атам менен мен эми сыймыктанам десем болот. Атам Айтып калчу эле согуш жылдарды, балалык кезин аябай айтып калчу. Атам ошо бизге тарбия бергенде, балдарым жакшы болгула, жакшы адам болгула, калпайтпагыла, эч адамга жамандык жасабагыла деген сыяктуу сөздөрдү айтып, ошондой сөздөрүн айтып, жакшы тарбиясын берип, барыбызды тарбиялап өстүрдү. Асек Көбүкеевдин агартуу тармагындагы көп жылдык эмгеги эске алынып, көптөгөн сыйлыктардын ээси болду. Айылдык кеңештин 2 жолку, райондук кеңештин 1 жолку депутаты болгон. Кыргыз эл агартуу министринин 3 жолку ардак грамотасын алган. Эмгек ветераны медалы, СССРдын социалдык мелдешинин жеңүүчүсү деген 2 жолку медалынын ээси болгон. Ошондой эле СССР Жогорку Советинин эмгек даңк орденин алды. А бирок ушунча жылдык эмгегим менен эл агартуунун отличниги сыйлыгын ала албай койдум дейт ал өз сөзүндө. Эл агартуу отличниги келген мага. Ана эле мына берет, ана берет балага. Ана эми кой дедим. Анда мау келди. Медал турур деген даңк медал. Ошентсе дагы анын эмгегин эл баалады. Өткөн жылда анын ысмы өз иштеген мектебинин кыргыз тили адабияты кабинетине берилди. Кези келгенде мектепке барып балдар менен учурашып, көңүлүн көтөрүп алат. Beni tanışlar mı? Tanırız. Kayda mı? Kabinette kim yatar ne oynuyorsun abi? Бул күндөрү Асек атанын башынан өткөн баягы оор күндөрү артта калып, бардык жагынан жетиштүү. Балдары турмуш жолун таап, ар кесиптин ээлери. Ушу класстын болгон жасалгасын, бала чакасы моюнга алышып, бул корпустагы манас залын дагы жасалгалап берүү аракетин көрүшүүдө. Бул ишин ушул мектеп үчүн билим берүү системасына өтө чоң салым кошкон адамдардан биздин көрүнүктүү пенсионер мугалимдерибиз, насаатчы мугалимибиз дегендей балдарды окутуп тарбиялоодо көп иштерди жасаган, канча жылдык эмгеги бар, сыйлыктары бар. Анан ошо беши агайыбыз, Асек агайыбыз ошо классты өзүнүн наамында жасатып берди да, кыргыз тили адабияты кабинет, Көбүкеев Асек атында кабинет кылып жасатып берди. Мен бул кишини айтам, өтө эмгеги зор адам деп ойлойм. Ушу билим берүү системасына кошкон салымдары өтө жогорку салымды кошкон адамдардан да, педагогдордон бул эсеп. Ушу агайыбыздын атын, баягы ысымын баалашып, бул класста окугандыгы үчүн баягы сыймыктанышат да. Анан кийин өздөрү дагы ошо азыр айтылгандай деги агайдын наамын сыймыктануу менен отличниктер, ударниктерибиз көп, жакшы окушат, сабактан калышпайт. Азыркы этапта Асек Көбүкеев өңдүү тажрыйбалуу педагогдордун насааты менен айыл мектебинде окуу тарбия иштери жүргүзүлүп келет. Ардактуу эс алууга чыкса дагы анын таасирдүү кеп кеңештери кесиптештери үчүн баалуу. Ушу жерге келгенден баштап ушул агай завуч болчу, мен келген кезде биринчи начальник класста мугалим болуп иштедим. Бул кишилердин айтканын ошондой кандай айтсак ошондой укчу элек, ошондой тарбия берген тарбиясын аткар дегенин аткарчубуз. Эми бул агайды кандай айтсак мактоо жарашат да бул кишиге. Балдары болсо өзү менен тең өстү, өндү. Мындан эң эле мактоого татырлык Төкө деген уулу бар, мына ушул баланы айткым келет. Төкө болсо агайга кабинет ачып берди мектепке. Андан тышкары азыр спорт залды уюштуруп, канчалаган акчаларын жумшап, балдарды спортко тарбиялап, ден соолугун чыңдоого жакшы өбөлгөлөрдү түзүп берип атат. Кыздардын баарысы болсо чоңойду. Эми бир эле кенже уулу калды, үйлөнө турган. Агай ийгиликтүү болду, ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун, балдардын ырахатын көрүп байбиче болуп Захир экөө жетилешип аман болсун. Белгилей кетүүчү нерсе, биз сөз кылып жаткан каарманыбыз Асек Көбүкеев 1931 жылдын 9 майында төрүлгөн экен. Андыктан ардагер атанын бүгүнкү туулган күнү жана жеңиш майрамы менен куттуктап, чың ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалай кетели.